Жаш табышкер долбоорунун алкагында жаш муунду айыл чарба тармагына кызыктыруу багытында өлкөнүн 6 регионунда агрардык инновациялык борборлор иш алып барууда. Мында агрардык багыттагы студенттер, ошондой эле жаш агро ишкерлер айыл чарба жаатындагы маалыматтарды талкуулашып, тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт. 20 жылдын ичинде жаштардын катышуусу айыл чарба тармагына кескин түрдө азайып кетти, өтө эле төмөндөп кетти. Жаштар азыр качат. Айыл чарба жерге иштейм деген жаштар өтө аз да. Анан оңойраак, тазараак жумуш деп кайтышат да. Ошонун айынан бизде азыр айыл чарба тармагында дагы агробизнестин дагы аксап жаткан ошол, кайра иштетүүнүн мындай бир колго алып иштеп кеткен бир чоң масса жок болуп атат да. Азыр биз агрардык инновациялык борборлордун ичин толтуруп атабыз. Маалымат менен толтуруп атабыз, партнер өнөктөштөр менен толтуруп атабыз. Анан жаштарды ошо акырын баягы келгиле келип көргүлө деп кыргызча айтат го, жакшы сөз бар го, алдап сулдап дегендей да, кызыктырып. Долбоордун алкагында өлкөнүн 6 аймагынан 15 бизнес долбоорлор тандалып алынып, грант аркылуу каржыланат. Жаш ишкерлер өздөрүнүн айыл чарба стартаптарын жана идеяларын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алышат. Долбоор 18 жаштан 35 жашка чейинки аймактагы жаштар үчүн агро өнөр жайда киреше алып келүүчү мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Стартаптар бул негизги биз животноводство, растениеводство деле болот, жана ошондой эле инновациялык подходдор болот деп айтабыз. 6 региондо тандап алдык, анан ошол 3000 еврого чейин алар агро стартаптарды баштайт. Долбоорубуз 24-жылы февраль айында бүтөт. Анан ошол бүткөнгө чейин биз Голландияга дагы тажрыйба алмаштыруу биздин поездкабыз бар деп ошондой долбоордун пландары бар. Именно сельское хозяйство бізде артта қалып баратпай, негизи ал тармакты иштеткенди билсе, кызыгуу болсо, бул өтө сонун. Анткени биздин жаштар бизди артыбызда алып кете турганга бул чоң өбөлгө деп койсо болот. Мен мындай нерселерди аябай колдойм. Анткени биздин өзүбүздүн башыбыздан өткөн ошибкаларды айтып, үйрөткөнгө биз деле даярбыз. 15 жылдан ашып атат. Озеленение, именно жашылдандыруу боюнча, андан кийин огурцы, пекинка, капуста, андан тышкары селекция менен заниматься этип атабыз. Аталган долбоор Enactus Кыргызстан Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылган. Ал эми Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги жогорудагы борборлор менен тыгыз иштөөгө даяр. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Сергей Мишенко, ысык жаңылыктары.